11 апрель жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо күнү. Көчөлөрдөн айрым талапкерлердин көрнөк жарнактарын көрүп, көңүңүз айланып жатабы? Же каткырып күлүп эле койдуңузбу? Же болбосо мына ушул талапкерлер айылыңызды же шаарыңызды гүлдетип жиберет деген ополтоодой ишенимде жүрөсүзбү? Сөздүн төркүнүн байкаган чыгарсыз, биз бүгүн талапкерлердин, партиялардын көрнөк жарнактары, үгүт материалдары тууралуу сөз кылабыз. Ыйман Нуру саясий партиясынын бир баннерине көз чаптырсак. Татынакай талапкердин сүрөтү. А бирок зейинкейткени сүрөтчүлөр тарабынан үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы тартылган, башына таажы кийгизилген кичинекей жеткинчектин сүрөтү жабылып калган. Атына заты жарашпай калыптыр деген ушундайбы? Эсиңиздеби? Садыр Жапаров Мекенчил партиясы шайлоого катышпайт дегени бар. А бирок үгүт иштери башталар замат Мекенчил партиясынын Фейсбуктагы тайпасы Ата журт Кыргызстан болуп өзгөрдү. Бул жерде чоң энелерибиздин, чоң аталарыбыздын ак ит, кара ит, баары бир ит деген сөзү эске келет. Тынчтык деген аталыштагы партияда шайлоого аттанып жатат. Алардын көрнөк жарнактарына көңүл бурсак, Marvel'дын, DC'нин каармандарынын эле өзү. Эгер бала бакчага же болбосо балдарыңыздын тушоо той, жентек тоюна аниматорлорду издеп жатсаңыз, бизди тандаңыз, бизди шайлаңыз дегендей эле туюлат. Кээ бирөөлөр мактап жата калган. Шаарыбыздын автобустарына отурганда эле эске келе берген мурдагы мэр Нариман Төлеев Ак Бата партиясы менен шайлоого баратат. Баннерлерине көз чаптырсак, ар бир үйгө лифт дейт. Жаңы конушта, бир бөлмөлүү жер тамда жашайсыз. Анан элестетиңиз, Ак Бата партиясы сизге лифт алып келип аткан. Же болбосо бул партия биздеги үйлөрдүн баарын эле көп кабаттуу деп эсептейби? Магистралды курдум, айланма жолду да курам. Чын эле дароо Төлеев ээлик кылган ГУМ соода борборундагы айланма тепкичтер эске келет. Абаса, силер ГУМдун дааратканасында болдуңар беле? Тазалыгы кандай болсо, шаарыбыздын тазалыгы да мына ошондой болушу мүмкүн. Кыргызстан элдик демократиялык партиясы. Жылмайган Илим Карыпбеков. Социалдык желелерде өзүнүн какшык тамашалары менен баарыбыздын боорубузду эзет. Илим мырзага карыз бере берсеңиз болот, кайтарып берет экен. Чын эле кайтарып бересизби, Илим мырза? Достор, биз бүгүн айрым партиялардын баннерлери тууралуу кеп козгодук. Эгерде сиз да таң калыштуу баннерлерге күбө болсоңуз, бизге жибериңиз, комментарий жазыңыз. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуз.